Son Musul boyunca. Ötkönde dagы ayттым. Musuldu alып kete турган машиналар жетиштүү эмес деп айттыңыз. Ошол себептен биз мусулдар калып кетип атат да. Убагында алынбайт. Көчөгө алып чыгып коеюн десек, кандай? Таштап маңдайсыз. Болмаса дейт позиция. Анан мусулду көчөгө алып чыгып койсо штраф деген сөз менен мусул ичкерide турат. Бирок так бир немени айтсаңыз, күнүнө айтсаңыз, ошол күндө алып чыгып койсо, ошол алып кетип калса жакшы. Болбосо алып кетет экен да. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселе прокурорго мына Аксакал Мамажан экенин суроосуна кошумча суроо. Ошол кызы неме менен маска менен көчөгө чыкканда кармалган деп айтып атат. Ошол мыйзам чегинде ошол маскага немеси бар, ихтияжы бар адам маска менен жүрсө болобу же болбойбу? Хижаб эмес, маска менен жүрсө болобу болбойбу? Бул медицинский маска өзү хижаб эмес да. Медицинский маска. Таанса болот аны медицинский маска. Мен айтканым, мен өзүмдө бар, немем бар, аллергиям бар. Азыр мынеке тагын келгенде болобу болбойбу бул коопчулук жерге дегенде. Эми сизде эч ким тиги хижаб кийип алды деп айтпайт да ал боюнча. Жүзүн жабылган деп эсептелет да, ошону тактап сурап алганы жакшы болду. Ооруп аткан кишилер медицинский маска такканга тыюу салынбайт ал боюнча. Эми ар кимдики ар кандай болот, аллергия болот, кээ бир учурларда эми баягы жолдо басканда возможно бет үшүйт, анын баарын болот. Анан ошо мисалы үчүн менде аллергия болсо, ошо масканы тагып кетип аткан болсо, мен аяк иши болсо да, мисалы үчүн, ошол келип туруп бир кармап туруп бирөө, сен мындан тагып алыпсың десе, биринчиден мен ошондой тагымдарда немем бар десе, анан сен аллергенге документин көргөзүлгенге дагы болобу же ушундай эле тагым жүрсө болобу? Эми туура түшүндүрө да, бул биринчиден милиция кызматкерлери келгенде дагы өзүнүн этикасы бар сотрудниктин. Эртең менен чыгаарда милиция кызматкерлери баягы развод деп коет ал жерде. Эртең менен түшүндүрөт. Кандай мамиле кылыш керек адамдарга, кандай басып бериш керек, эмне деп айтыш керек. Эми буларды да туура түшүнсө болот. Себеп дегенде булардын жумушу бул. Туура. Кылмышкерлерди угуп турсаңыз мен айтып турмун, кылмышкерлерди издеш керек. Арасында ушундай подозрительный кишилер болушу мүмкүн, түспөддөш киши болушу мүмкүн. Ошон үчүн келип масканы ачып көргөзүп койчу деп суранышы мүмкүн. Эми кээ бир учурларда бар 5 кол тең эмес дейт го. Кээ бир учурларда келип орой мамиле кылышы мүмкүн. Ошол боюнча кайрылсаңыз болот. Бирок эми негизгиси эки тарап эки адам да ал жерде. Бирөөсү кызматкер, экинчиси жарандуу. Бетиңди ачып көргөзүп койчу, окшош болушу мүмкүн деп ориентировка деген бар да. Ар бир шаарда ар Кыргызстан боюнча канча киши издөөлүгү жүрөт. Ошолор боюнча балким шек туудуруп атат. Ошол себептен келип суранабы. Негизгиси бул ачып койчу десем, ал жерде эч нерсе жок, конфликтный ситуация эмес. Ачып көргөзүп койсо боло берет да. Жарандан туура түшүнүү менен кабыл алыш керек да бул маселени. Анан кызматкердин аша чаап аткан болсо, анын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Биринчи очередь мына РОВДнын руководствосуна кайрылсаңыз болот, мондой болуп атат, орой мамиле кылып атат. Биз бул боюнча да түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Азыркы маалда түшүндүрүү иштери жүрүп атат биз тараптан. Рахмат, ошону тактап алайын.